Саламаттык сактоо министрлиги тоодо баллон жана клеенка менен муз тебүүдөн жаракат алгандар көп болуп жатканын айтып, эскертүү билдирди. Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабековдун айтымында быйылкы кышта эле баллон менен муз тээп жаракат алган 500дөн ашык киши кайрылган. Анын 150дөн ашыгы ооруканага жаткырылып, учурда 100дөн көбү дарыланууда. Сөөк дарыгери баллон менен муз тээп баратып, катуу жаракат алгандардын арасында комада жатканы, операция жасатканы жана тилекке каршы майып болуп калгандар да бар экенин айтат. 2021 жылы 1 январдан баштап биздин илимий борборго 100дөн ашык адам ушул баллондон жабыркалышып бизге келип түшүп кайрылышты. Анын ичинен 98 бул амбулаториялык түрдө жардам алып бизден жардам алып кетишти. 40тан ашыгы биздин илимий борборго келип жатышты да. Бул жанагындай омурткаларынан жаракат алып сынгандар, жамбаш сөөктөрү сынгандар, кабырга, колу буту сынгандар болуп эсептелет. Бизге жаткандар түшкөн 40тан ашык жаран 2 жумага жетпей өтө оор жаракат алгандар. Мунун бардыгы анын ичинде ошо омурткалары үзүлүп, жүлүндөрү үзүлүп, белинен жүлүндөрү үзүлүп, мындай шал болуп калган жарандар да бар. Омурткалары талкаланып, операция болуп, бел омурткасынан, жамбаш сөөктөрүнөн, коймулчактан операция болгондор дагы көп. Мындан тышкары жана мен айткан колу буту сөөгү сынгандар дагы бар. Ортопед баллонго салыштырмалуу лыжадан жабыркагандар аз экенин белгиледи. Ошондой эле баллон менен муз тебүү спорттун түрү эмес экенин айтып, кооптуу жактарын эскертти. Урматтуу тоого барып эс алуучулар, ушул баллон теппесеңер, баллон тепсеңер дагы этият болуп, карап, жанагындай атайын жазалып азыр жазып аткан экен ушу баллон тебүүчү жайларды, жанагы коопсуздуктун бардык шарттарын түзүп, мындай ошондой жерден тепсе дагы өтө этият болуш керек. Себеп дегенде баллон тепкенде адам эч кандай өзүн контролдобой калат, кол буту жерге тийбейт, анан баллон кайсыл жака, кайсыл анга, кайсыл жарга түшүп кетет, аны дагы эч ким билбейт. Ошонун айынан көп жанагына жаракат алгандар бизге келип түшүп атат да. Сабырбек Жумабеков жаракат алган бейтаптардын абалын эске алуу менен тиешелүү тараптар баллон тептиргендерге чара көрүш керек деген пикирин кошумчалады. Мына кыш келгенден баштап эсептей турган болсо, бизге азыр 700дөн ашып кетти адамдардын саны, ушу баллондон учурагандардын саны. Бул биздин эле илимий борборго кайрылгандар. Жергиликтүү ошол областтык центрлерге, райондук больницаларга кайрылгандар канча. Ошон үчүн баллон бул эч кандай бир спорттун түрүнө жатпайт. Этият болуңуздар, абайлаңыздар, баллон теппеңиздер.